Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен Баткен телеканалынын эфир саатын биз түз эфирде улантабыз. Бүгүнкү программада аткезчиликке карата күчөтүлгөн жазалар тууралуу сөз кылабыз. Ал эми маек куруп берүү үчүн биздин студиябыздын коногу Баткен облусунун юстиция башкармалыгынын башчысынын орун басары Сансызбаев Марс Бакирович. Саламатсызбы, Марс Бакирович, студиябызга куш келипсиз. Рахмат. Программабызды баштаардан мурда мен сурагым келип турат. Бул аткезчилик деген эмне? Эле кандай учурда аткезчилик деп аталат? Аткезчилик деген негизи бул бизге көбүнчө мындай түшүнүктүүрөөк болуш үчүн контрабанда, бул орусча аталышы контрабанда бизге ошо сөз көбүрөөк түшүнүктүүрөөк болот да. Контрабанда деген бул ошо аткезчилик деген бажы пункттарынан тышкары, чек араларда бажы пункттарынан тышкары же болбосо аны жашыруун жолу менен же бажы пункттары коюлбаган участоктарда, чек аранын участоктарында, же болбосо товарларды декларация кылбастан же туура эмес декларация жолу менен мыйзамсыз ушу чек аралардан товарларды же кандайдыр бир буюмдарды мыйзамсыз алып өтүү бул аткезчилик деп аталат. Аткезчилик бул экономикалык контрабанда деп Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде дагы каралган, атайын берене каралган, ага тийиштүү жоопкерчилик каралган. Эгерде мындай токтоло турган болсок, аткезчилик үчүн кандай жоопкерчиликтер каралган? Кандай ошол мыйзам, жазалар бар, Жакшы суроо. Аткезчилик үчүн бул Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинде атайын мамлекеттик чара болуп айыппул каралган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде кылмыш жоопкерчилиги каралган. Булар кандай болушу мүмкүн? Айырмасын айтып коеюн, укук бузуудагы кодекси менен кайсыл учурда каралат, кылмыш жаза кодекси менен кайсыл учурда каралат. Ушул аткезчиликтин предмети болуп саналган товардын наркы эгерде 500 000 сомго чейин болсо, бул укук бузуу болуп эсептелинет дагы. Ушу Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекси менен каралат. Буга чара катары, мамлекеттик чара катары айыппул каралган. Ал эми ошол аткезчиликтин предмети болгон товардын наркы 500 000 сомдон жогору болсо, анда кылмыш жаза кодекси менен каралат. Буга бир канча жазалар каралган. Ошондой эле айыппул каралган, түзөтүү жумуштары каралган, эркиндигинен ажыратуу каралган, же кандайдыр бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо кандайдыр бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу жазалары каралган. Ушу кылмыш жаза кодексинде ордотуучу жагдайлар болсо, ушул түзөтүү жумуштарынын мөөнөттөрү эгерде бул өлчөмдөрүнө карап, ошонун мөөнөттөрү дагы эгерде ордотуучу жагдай болсо көбүрөөк болот. 500 000 сомго чейин болсо, жанагы айыппул салынат деп атпайсызбы? Ал айыппулдун дагы өлчөмү барбы өзүнүн? Айыппулдун өлчөмү бүгүнкү күндө укук бузуу жөнүндө кодекске ылайык физикалык жактарга, жеке жактарга, мындайча айтканда, жарандарга 7,5 000 сом айыппул салынат. Ал эми юридикалык жактарга түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бул фирмаларга, компанияларга 23 000 сом каралган бүгүнкү күндө. Бул ушул мисалы жазалар аткезчилик менен алектенгендер үчүн бул жеңил эмеспи? Биз ушундай мисалы аткезчиликти кыла берет, ошол 7 000 сомду берип, кайра кутулуп, кайра ошол ишини баштай бербейби? Ушундайга мүмкүнчүлүк болуп калбайбы? Ошол азыркы аткезчиликтин токтобой жатканы, анын көп болушунун себептеринин бирден бир себеби ушул ага карата ошол жоопкерчиликтин жеңилдиги деп эсептейм. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө маалыматым боюнча мына ушул жана биз башында айткандай эле аткезчиликке карата ошол жазаларды күчөтүү боюнча мыйзам долбоору иштелип атат, мына ушуга токтолсоңуз да, тагыраак токтолуп кетсеңиз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин демилгеси менен жаңы мыйзам долбоору иштелип чыгып, ал коомдук талкууга коюлуп, коомдук талкуудан өттү. Бул мыйзам долбоор боюнча айтып берсем, бул мыйзам долбоор боюнча негизги максаты ошол жоопкерчиликти күчөтүү, аткезчиликке карата жоопкерчиликти күчөтүү. Бул мыйзам долбоордун негизинде кылмыш жаза кодексине өзгөртүү толуктоолор киргизилет, ошондой эле Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине дагы өзгөртүү толуктоолор киргизилет.
Буга чейин бүгүнкү күндө азыркы күндө иштеп жаткан кылмыш жаза кодексинин 231-биринеси бар, экономикалык контрабанда. Ушуда мен жогоруда айтып өттүм кандай жазалар каралган. Ал жаңы мыйзам долбоору боюнча кандай кошумча дагы жазалар каралат. Бул күнгө чейин контрабанданын, ошо аткезчиликтин предмети болуп саналган товарга конфискация каралган эмес эле. Жана ошол аткезчиликти жасаган кылмыштын куралы деп коет, орудие преступления. Кылмыштын куралы ошол мындайча айтканда бул предмети товар, контрабанда жолу менен алып өткөн товар. Ал эми анын кылмыштын куралы болуп, аны алып өткөн каражат, транспорт каражаты. Мисалы үчүн контрабанда жолу менен товарды бир грузовой машинада алып өтсүн, фурада алып өтсө, бул ошол машина бул кылмыштын куралы. Ошол кылмыштын куралын жана кылмыштын предметин, ошол контрабанданын предметин конфискациялоо, мамлекеттин эсебине конфискациялоо, алып коюу каралды. Эгерде алып өткөн болсо, мурда жок болчу, азыр алып өткөн машинасын кошо конфискация кылат. Ушул нерсе каралды. Андан кийин дагы кошумча ошо кылмыш жаза кодексине кошумча толуктоолор киргизилет. Бул дагы бир моменти, мурда эгерде ошол жарандар салынган айыппулду же пениясы менен ошолорду төлөмдөрүн төлөп, жана бажы төлөмдөрүн эки эселентип ыктыярдуу түрдө төлөгөн болсо, кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулат эле. Жаңы мыйзам долбоору боюнча ал жоопкерчиликтен бошотулбайт. Ушундай толуктоолор киргизилет. Ал эми Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине кандай өзгөртүү толуктоолор киргизилет? Бул боюнча кошумча бир берене киргизилүүдө. Ал беренеге ылайык бүгүнкү жогоруда айтып өттүм го, айыппулдардын өлчөмдөрү жарандар үчүн бүгүнкү күндө 7,5 миң сом болсо айыппул, юридикалык жактар үчүн 23 миң сом болсо, жаңы киргизилип жаткан норма боюнча, мыйзам долбоору боюнча бул айыппулдун өлчөмү бир кыйла көтөрүлөт. Жеке жактар үчүн 100 миң сом. 100 миң сом болот. Ал эми юридикалык жактар үчүн 150 миң сом. Эгерде жыл ичинде кайрадан эле ошол жарандар же ошол юридикалык жактар тарабынан кайра аткезчилик жасалган болсо, ал 2 эсе, айыппул дагы 2 эсе өсөт. Жарандар үчүн 200 миң сом, кайра кайталанса, ошондо кайра кайталанса, юридикалык жактар үчүн 300 миң сом айыппул салынат. Ошондой эле дагы бир учур, бул жерде деле укук бузуу кодекси боюнча деле ошо киргизиле турган толуктоолордо деле ошол конфискация, анын каражаты, кылмыштын куралын, ошол жасалган укук бузуунун куралын конфискация дагы каралган. Ошондой эле тез бузулуучу товарлар барбы? Тез бузулуучу товарларды эгерде анын ээсине кайтарып берүү мүмкүн болбогон учурда, аны баасын аныктап, наркын соттун чечими негизинде сатууга мүмкүнчүлүк берет. Жана ошол товарды ким камакка алган болсо, ошол контрабанда аткезчилик менен өткөзүлгөн товарды, анын сатылган акча ошолордун депозиттик эсебине которулат. Мамлекеттин пайдасына которулат деген сөз. Ошол негизинен ошондой өзгөртүү толуктоолор киргизилет. Бул жаңы мыйзам долбоору качан ишке кирип калышы мүмкүн? Качан күчүнө кирип калышы мүмкүн? Бул жаңы мыйзам долбоору Юстиция министрлиги тарабынан даярдалып, демилгеленип, бул 31 декабрь 2021 жылдан коомдук талкууга коюлду. 31 январга чейин азыр коомдук талкуудан өттү. Бүгүнкү күндө министрлер кабинетинде турат. Анын чечими менен жакында парламентке өткөрүлүп берилет. Парламентте кароого өткөрүлөт. Негизи аткезчиликти токтотуу боюнча Юстиция министрлиги тарабынан жакшы демилгеленип, жакшы мыйзам долбоору менимче иштелип чыгыптыр. Сонун ал эми мамлекет тарабынан жалпы республикалык деңгээлде дагы кандай чаралар, иш-чаралар көрүлүп жатат ушул аткезчиликти алдын алуу, токтотуу боюнча? Жакшы суроо. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан ушул жылдын 25 январында 25 сандуу тескемеси кабыл алынган. Бул тескеменин негизги максаты жарандардын укугун, мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, мамлекеттин экономикалык, улуттук экономикалык коопсуздугун күчтөндүрүү
жана Баткен облусундагы аткезчилик менен күрөштү күчтөндүрүү максатында кабыл алынды. Жана ушул Баткен облусунун аймагындагы аткезчилик менен каршы күрөшүүнү күчтөндүрүү боюнча бир канча иш-чара пландарын ушул тескеменин негизинде бекитилген. Бул иш-чара планында бир канча ар бир мамлекеттик органга тийиштүү тапшырмалар берилген министрлер кабинети тарабынан. Ошондой эле ушул пландын 6 пунктунда ушул жазаларды күчөтүү маселеси да коюлган. Юстиция министрлигине коюлган. Жана эл арасында, Баткен облусунун эл арасында аткезчиликке каршы күрөшүү, анын алдын алуу, аны болтурбоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмалары коюлган. Ошондой эле тийиштүү мамлекеттик органдарга, мекемелерге ошол аткезчилик боюнча кармалган товарларды убактылуу жайгаштыруу жайларын уюштуруу, ошондой эле дагы бир жакшы учур каралган. Жана жогоруда айтып өттүм, тез бузулуучу товарлар. Ошолор кармалган учурда аны эсине кайтарып берүү мүмкүн болбогондо ошол аткезчиликтин предметин, товарларды социалдык жана медициналык мекемелерге, мындайча айтканда ооруканаларга бөлүштүрүү, тез аранын ичинде өз убактысында бөлүштүрүү да каралган. Эгерде ошондой тез бузулуучу товарлар кармалган болсо, мына Баткен облусунун аймагында ушул маселе да каралды. Ооруканаларга, социалдык мекемелерге аны бөлүштүрүп берүү жагы да каралды. Акысыз ошондо? Акысыз мамлекеттин эсебинен ошол мекемелерге бөлүштүрүп каралды. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым өкүлчүлүгү тарабынан дагы бир канча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Былтыркы жылы өкүлдүн контрабанда менен күрөшүү боюнча буйругу кабыл алынган болчу. Быйыл дагы 17 январда 4Б сандуу өкүлдүн буйругу чыккан. Бул буйрукка ылайык контрабанда менен каршы күрөшүүнү күчтөндүрүү боюнча атайын мобилдүү топтор түзүлдү. Кошумча Баткен облусунун аймагында кошумча посттор коюлду. Бул кайсыл жерге? Мына Ош, Баткен, Исфана жолунун 216-чакырымында Чоң Тала айылында развилка участкасында кошумча пост коюлду. Ошондой эле Баткен шаарынын боюнча бул Төрткүлдө 256, Баткен Ош Исфана жолунун 256-чакырымында да кошумча пост коюлду. Лейлек районунда Кольцо участкасында да кошумча пост коюлду. Бул посттордо кимдер нөөмөттө турат? Бул жерде ар бир укук коргоо органдарынын өкүлдөрү бар. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү турат, ички иштер органдарынын өкүлү турат. Ошондой эле бажы кызматынын өкүлү турат. Мындан сырткары ал жерде элдик кошумдун дагы өкүлдөрү ошол курамга кошулду. Булар посттордо күнү түнү сутка бою нөөмөттө турушат. Өткөн ошо жүк ташуучу машиналардын ар бирин журналга каттоого алат, алардын эсебин алат. Бул боюнча президенттин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө маалыматтарды алар күн сайын сот маалыматтарды берип турат. Мына ушундай улантырсаңыз болот? Тагыраак айтканда, ыйгарым укуктуу өкүлдүн контролунда турат да. Мына ушундай көзөмөл болгонуна карабастан, тилекке каршы аткезчилик менен мындай ташыгандар аракетин токтотпой, дагы деле болсо баягы аткезчилик кармалып жаткан учурлар болуп жатат да. Анан сиздин эгер маалыматыңыз болсо, ошол жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин Баткен облусунун аймагында канча ошол аткезчилик менен алектенгендер кармалды жана аларга кандай жазалар колдонулду? Жакшы суроо. Бул боюнча биз Баткен бажы кызматынан маалымат алдык. Алардын берген маалыматына ылайык 2022 жылдын 1 январынан тартып, мына бүгүнкү күнгө чейин 15 мартка чейин жалпысынан укук бузуулар боюнча 50 факт катталыптыр. 50 факт катталыптыр. Анын ошол салынган айып пулдардын өлчөмү 342.500 сом. 7,5 миң сомдон, 7,5 миң сомдон, жалпы 342.500 сом айып пул салынып, алар айып пул салынат, ошол алып өткөн товарларына жана 500 миң сомго чейинки товарларына бажы төлөмдөрүн да төлөп, анын ошол товарларын алып чыгышат. Ошол төлөмдөрдүн, бажы төлөмдөрүнүн саны 1,43,398 сом өлчөмүндөгү бажы төлөмдөрү төлөнүптүр.
Ал эми кылмыштар боюнча, ушул аткезчилик боюнча, кылмыш жаза кодекси боюнча ушул жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин 9 факт катталып, анын 2 фактысы боюнча бажы төлөмдөрү төлөнүптүр. Бул суммасы 564.494 сом. Жалпысы ушундай кылмыш жана укук бузуулар катталып, ушундай төлөмдөр төлөнүптүр бүгүнкү күндө. Рахмат, Марс Бакирович. Маалыматыңыз үчүн рахмат. Анан атайын убактыңызды бөлүп, ушул жаңы мыйзам долбоору боюнча түшүнүктүү кылып айтып бергениңиз үчүн рахмат. Анда ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жакшы, рахмат. Сиздерге да рахмат, ийгилик. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушу менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүнкү программада аткезчиликке карата күчөтүлүп жаткан жазалар, тагыраак айтканда сунушталып жаткан жаңы мыйзам долбоору боюнча сөз кылдык. Бизде бүгүн конокто Баткен облусунун юстиция башкармалыгынын башчысынын орун басары Сансызбаев Марс Бакирович болду. Ал эми көрсөтүүнү мен Миңгүл Көчөрүп алып бардым. Сиздер менен кийинки программаларга чейин коштошомун. Аман туруңуздар.